Пирамида каналынын эфиринде акцент программасы кызматта Айза Камчыбекова, пенсиянын түрлөрү, пенсияга чыгуу тартиби жана башка. Бүгүн сиздер менен социалдык фонддун пенсияны чектөө жана кайра эсептөө департаментинин башчысы Шымалиева Бактыгүл Докдурбаева менен биргеликте пенсиянын айланасында сөз кылган турабыз. Саламатсызбы? Эфирибизге кош келиптирсиз. Алгач Бактыгүл Докдурбаевна пенсиянын бир түрүнүн экинчи түрүнө өтүү тартиби туурасында маалымат кеңирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү тартибин айтаардан мурун мен пенсия кандай түрлөрдөн турат ошого токтоло кетсек туура болот го деп ойлойм. Биз республикада жарандарыбыздын пенсиялык маселелерин жөнгө салуучу эң негизги ченемдик укуктук акт болуп бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы эсептелинет. Бул мыйзамга ылайык бизде пенсиянын 3 түрү бар. Пенсия курагы боюнча пенсия, майыптыгы боюнча пенсия, анан баккан адамдан ажыраган пенсия болуп бөлүнөт. Негизгиси 3 түрү. Мындан сырткары курагы боюнча пенсия өз ара ич арада мындай бир нече категорияларга да бөлүнүп кетет да. Курагы боюнча жалпы негизде эркектер 63 жашта 25 жыл камсыздандыруу стажы болсо пенсияга чыга алышат. Ал эми аялдар 20 жыл камсыздандыруу стажы болсо 58 жаштан. Бул жалпы негизде. Мындан сырткары көп эле адамдар азыр көбүнчөсү эле баягы стажы боюнча деп айтып калышат. Бул ошо мөөнөтүнөн мурда 3 жыл эрте пенсияга чыга алышат. 60 жаштан эркектер эгер 40 жыл стажы болсо, ал эми аялдар болсо 55 жаштан пенсияга чыга алышат, 35 жыл стажы болсо. Мындан сырткары ошо мөөнөтүнөн мурда жанагы пенсиясынын өлчөмүн азайтылган өлчөмдө дагы пенсияга чыга алышат. Азыр эми көбүнчө эле адамдар баягы эптеп чыгып пенсияга чыксак болду эле кандай кылган, кандай жолдору бар дегенде тартибин билишпейт көбү. Анан ошо азайтылган пенсияда өлчөмү азайтылган пенсияда түрү бар да. Ал болсо ал деле 60 жаштан чыгышат. Бирок 35 жыл эркектер, аялдардыкы 30 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек да 55 жаштан чыгат. Бирок мунун бир жагы бар, ошо 3 жылга эрте чыгатпай, ошо 3 жылга эрте чыкканын ар бир айына 1,5%, 1,5%дан кемитилип турат да. Эгерде 3 жыл болсо, демек 54%га кемитилет. Баягы пенсиясы курагы боюнча пенсиядай болуп чектелет да, ошо чектелген суммадан 51%, 54% болуп ошо баягы жетпеген айына жараша 1,5% болот да, ошо кемитилип төлөөгө берилет. 3 жыл ошо төлөө пенсиясына белгиленген пенсияны алат дагы 3 жылдан кийин баягы жалпы негизде куракка келгенде баягы алып аткан ошо 3 жылда алынган пенсиянын жалпы суммасы 10 жылга бөлүнөт да, анан ай сайын баягы пенсиясынан кармалып турат да. Муну көп адамдарыбыз биздики түшүнүшпөйт. Баягы биз бүт жактарын баарын айтабыз, өздөрү өз каалоосу менен пенсияга арыз жазышат, бирок баягы жалпы негизге курагы келгенде эле мен пенсиямды кайра азайтып атасыңар деген нааразычылыктар келип чыгат да. Анан түшүндүрөбүз, сиз өзүңүздүн арызыңызды бердиңиз, ошо арыз боюнча ушундай мыйзамдын чеги ушундай болот, ошондо гана түшүнүп кетишет да. Бирок бизге кайрылган күндө дагы ошондо биздин адистердин баары ошонун баарын түшүндүрүп беришет. Только баягы өзүнүн макулдугу менен гана бул пенсия чектелет да. Андан сырткары бизде жеңилдик шарттарда чектелчү пенсиялар бар. Бул бийик тоолуу шартта жашап жана иштеген адамдар үчүн каралган. Эркектер ал жерде дагы баягы 55 жылга эрте чыгышат, эркектер 55 жаштан 8 жылга эрте чыгышат да. Эркектер 55 жаштан жалпы стажы 25 жыл болуш керек. Анын ичинен 20 жыл ошо бийик тоолуу шарттарда жашап эмгектениш керек. Аялдар 50 жаштан пенсияга чыгышат, 20 жыл стажы болуш керек. Ошо 20 жылы ошо жерде бийик тоолуу жерде жашап иштеш керек. Андан сырткары бизде 45 жаштагы аялдар үчүн дагы эрте чыкканга белгиленген. Курагы боюнча бул болсо 3 же андан көп бала төрөп, алар 8 жашка чейин тарбиялаган энелер жалпы камсыздандыруу стажы 15 жыл болуш керек дагы. Анын ичинен 20 жыл болуш керек, анын ичинен 15 жылы ошо бийик тоолуу шартта жана жашап эмгектениш керек да. Анан көп учурларда бизде ошо бийик тоолуу шартта эле жашайм деп иштебесе дагы ошо жашайм, мен пенсияга чыгарышым керек деп да кайрылышат да. Баягы мыйзамдын шарттарын да билбей калат да. Анан биз айтабыз, ошо мыйзамдын шарттарына туура келиш керек. Ал ошол жерде жашап календарлык түрдө эсептелинет да, жашап иштеш керек. Анан көбү биздики азыр эми баягы кумтөрдө
иштегендер көп бизде. Мисалы үчүнчү Кумтөрдө иштейм, ал бийик тоолуу шартта жайгашкан, эмне үчүн аны кошпойсуңар деп айтып келет да. Бизде өзүнчө өкмөт тарабынан бекитилген тизме бар да. Ал тизме именно ошо калктуу пункттар жайгашкан жерлерде жашап иштеген гана жерлерде иштеп жашагандарды пенсияга чыга алышат да. Ал эми Кумтөр болсо бул бийик тоолуу Барскон айылында өзүнүн баягы официалдуу дареги Барскон айылында болот, а Барскон айылы ошо тизмеге кирбейт да. Анан ал жерде баягы биздин адамдарыбыз дагы барып келип да иштеп атышпайбы, вахтовый метод деп коебуз, ошо вахтовый метод менен иштеген адамдар да чыга алышпайт да. Анан кээ бирөө ошентет да, жашаган жери баягы түз жер болот, бийик тоол эмес, мен иштеп келдим дейт. Ошондой көп мындай талаш тартыштар болуп калат да. Бирок ошо мыйзам чегинде түшүндүрүп айтып келгенден кийин кээ бирөө түшүнүп макул болуп, баягы жалпы негизди күтүп калышат. Андан сырткары дагы пенсиянын бир түрү бул көп балалуу энелер. Көп балалуу энелер 53 жаштан пенсияга чыга алышат. Булар дагы 15 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. 5 баласы болуш керек. 5 баланы төрөп 8 жашка чейин тарбиялап өстүргөн энелер ошо 53 жаштан пенсияга чыга алышат. Андан сырткары майыптыгы бар, кичине бала кезинде майып болгон балдардын энелери дагы эрте пенсияга чыга алышат. Алар 53 жаштан пенсияга чыгышат, бирок 20 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Анан негизги түрлөрү ушул. Ал эми майыптык боюнча болсо баягы 1-чи топ, 2-чи топ, 3-чү топ болуп бөлүнүп кетет. Майыптык боюнча пенсия алыш үчүн эң негизгиси жана медико социалдык экспертный комиссия бар биз. Ошо медико социалдык экспертный комиссия корутунду чыгарат. Ошо корутунду чыгарып майыптык белгилеген күндөн баштап гана соцфондко кайрылыш керек да. Кээ бир адамдар бизге келет, баягы мен оорукчанмын, мага майыптык боюнча пенсия чыгары депчи. Анан аларды айтып кетерим, ошо сөзсүз түрдө медико социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу керек. Ошо корутунду чыккандан кийин, майыптык белгиленгенден кийин гана баягы пенсия алууга укугу бар да. Анан майыптык боюнча пенсия алганда дагы бул жерде сөзсүз түрдө камсыздандыруу стажы болуш керек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, социалдык фонд баягы камсыздандыруу стажы бар гана адамдарга пенсия чегерет да. Камсыздандыруу стажы сөзсүз болуш керек. Ошондо гана ал социалдык фондко кайрылып, пенсия чектөөгө кайрылса болот. Ал эми багуусунан ажыраган пенсия болсо, мына өзүнүн аты айтып тургандай эле баккан адамдан ажыраган, балдары калат, баягы ишке жарамсыз, ата-энеси калат, пенсия курактагы жубайы калат, инвалид балдары калат, анан өзүнүн балдары калат. Ошолорго ошо багуучунун баягы өлгөн адамдын иштеп тапкан маянасынан, иштеп тапкан ошо стажынан пенсия белгиленет дагы. Ар бир бала үчүн өзүнчө пайыздык ченемдери бар, ал мыйзамда каралган. Ошо пайыздык ченемдерге жараша пенсия чектелет. Анан жана сиздин сурооңузга пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү тартиби кандай болот дегендей, бизде мыйзамда белгиленген, ар бир адам ошо укугу бар, бир пенсиядан экинчи пенсияга өткөнгө укугу бар. Бирок бул жерден айта кетиш керек, болгону бир эле пенсияны тандап алганга укугу бар. Бир убакта эки пенсия алганга болбойт. Мисалы үчүн ошол эле курагы боюнча пенсия алып атып, майыптык болуп алып калды, майыптык пенсияга өтсө болот. Же болбосо майыптык пенсияны алып жүрүп, курагына боюнча пенсияга өтсө болот да. Өткөндө сөзсүз түрдө арыздын негизинде бул иштердин баары алып барылат. Арыз жазыш керек жаран ошо. Анан баягы пенсия чектелген да арыз жазылат. Арыз жазылгандан ошо күн эмес, кийинки айдын 1-числосунан, баягы 1-датасынан эсептелинет. Ошо мурунда чектелип кеткен пенсиялык иш кагаздардын негизинде баары каралат. Ошо пенсия которгонго чейин эсептелип кеткен кайра эсептөөлөрдүн баары сакталат. Бирок дагы бир шарт бар. Эгерде жаңы бир документ алып келип калсаң, мисалы үчүн стаж боюнча документ, же болбосо айлык акы боюнча, же болбосо мен жаңы документтердин баарын топтодум, иш кагаздарды, ошо боюнча мага пенсия чектеп бергиле дегенде, анда баягы жаңы чектөө шартында эсептелинет дагы, мурун белгиленип кеткен баардык кайра эсептөөлөрдүн баары кошулбай калат да. Анан бул жерде да биз пенсионерлер келгенде сөзсүз түрдө баягы ошо пенсионерге ыңгайлуураак жагын сунуш кылабыз да. Баягы эсептеп беребиз. Эсептеп, эгерде бул документин алып келсе, эгерде башка документ алып келип ошону жаңы чектөөнүн негизинде эсептегенде мурда алып жүргөн пенсиясынан аз болуп калса, сөзсүз түрдө мурдагы алып жүргөн пенсиясын биз сактайбыз. Рекомендация беребиз, анткени мурунку алып жүргөн пенсияңыз сизге ыңгайлуу, ошол эле пенсияда калыш керек деп.
ошо бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөндө ушундай болот да. Негизги тартип ушундай. Бирок эң негизгиси арыз болуш керек. Арызы жок, биз эч кандай бир түрүнөн экинчи түргө өткөрө албайбыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, көп адамдар жана мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгып атышпайбы, 60 жаш, 55 жаштан, анан бардыгына баягы эме сиңип калганбы, баягы 63 жашка келгенде пенсиям кайра каралат экен, кайра эсептелинет экен деп. Андай эсептелинбейт. Баягы 63 жашка келгенде, 58 жашка келгенде мурун калып жүргөн пенсиясы эле андан ары уланып төлөнүп кете берет. Эч кандай кайра эсептөөлөр болбойт. Кайрадан баягы мурда мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыктым эле, азыр курагы боюнча чыкканга арыз жазышым керекпи деген болбойт да. Баягы мурда бир белгиленди, ал да баягы курагы боюнча пенсиянын түрү болуп атпайбы? Ошо курагы боюнча пенсиянын ичинен моундай категорияларга бөлүнүп кетти да. Бир эле түр болуп атат курагы боюнча. Экинчи түргө өткөн жок. Ошон үчүн ал алып жүргөн пенсиясы ошо боюнча эле андан ары төлөнүп кете берет. Жанагы мөөнөтүнөн мурда 3 жыл мурун алчу пенсия тууралуу да айтып кетпедиңизби? Ошол мөөнөтүнөн мурун алуу үчүн кандай арыз менен кайрылыш керек? Ал деле жалпы негизде арызга менен кошо эмгек китепчеси тиркелет, эмгек китепчеси, ошондой эле окугандыгы тууралуу документтери болсо, диплому болсо, күндүзгү бөлүмдө окуш керек да. Мыйзамдын шартында ошондой белгиленген, күндүзгү бөлүмдөгү окуу мезгили эсепке алынат стажга деп. Анан сөзсүз түрдө айлык акы жөнүндө, эмгек акы жөнүндө маалымат болуш керек. Ал эмгек акы жөнүндө маалыматты ошо арыз берүүчү өзү тапшырат да. Ошондой мыйзамда да белгиленген, ар бир ошо 5 жылдык 96-жылга чейин өзү каалаган 5 жылдык мезгилдеги айлык акыны тапшырыш керек. Анан бул жерде айлык акы менен тапшыры жок болуп калган убактарда сөзсүз түрдө бизде мыйзамда каралган минималдык эмгек акынын негизинде эсептелинет. Ошондон эми эркектер эгер армияда кызмат өтөсө, анда булар негизги документтердин баары буларды ар бир адамдын колунда болот. Эгерде колунда жок болсо, биздин социалдык фонддун адистерине кайрылып айтышат, мындай мезгилде кызмат өтөгөм же болбосо мындай мезгилде биякта окугам десе, анда биз компетентный органдарга өзүбүздүн сурамкаттарыбызды жөнөтөбүз. Айта кетчү нерсе, 1-январь 2019-га чейин мурун жаран өзү топточу документтердин баарын, топтоп баягы тактоо иштерин баарында өзү топтоп келчи да. Анан 1-январь 2019-жылдан бери мыйзамга өзгөртүү киргизилген 18 апрелде, январь 2019-жылдан баштап күчүнө кирген. Жаран болгон 3 эле документ тапшырат. Ошо паспорт, өздүгүн тастыктоочу документ паспорт, эмгек китепчесин, анан жанагы маалымат, эмгек акы жөнүндө маалымат. Андан сырткары анан эми өзүндө болот атпайбы, жана диплому, балдардын күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, аскердик билеттерин баары өзүндө болгондуктан алардын биз алып келсеңер жакшы болот деп айтабыз, алып келишет. Эгерде жок болсо, жанагындай маалыматтарды беришет, аны социалдык фонд калган документтерди тактоо үчүн нерселердин баарын социалдык фонддун функциясына киргизилген. Социалдык фонд өзү топтойт, өздөрү сурамдарды жөнөтөт, өздөрү тактап, өздөрү иш кылат да. Негизгиси менен ушундай. Түшүнүктүү. Ушул Кыргызстандагы түзөтүү мекемелериндеги жазасын өтөп жаткандар кийин кандай пенсияга чыгышат? Эми түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткан адамдар, эми алардын ичинде бизде пенсионерлер деле бар. Баягы пенсияга чыгып, анан эми кандайдыр бир турмуштук себептер менен ошол жерлерде жүргөн жарандарыбыздын пенсиясы токтоп калган жок. Алардын камсыздандыруу бөлүгү пенсиясы төлөнүп атат. Негизи пенсия 3 бөлүктөн турат да. Базалык бөлүк, 1-чи камсыздандыруу бөлүк, 2-чи камсыздандыруу бөлүк деп. Базалык бөлүк бул мамлекет тарабынан гарантияланган пенсиянын түрү. Бул ошо адамдын эгер ошо мыйзамга ылайык талапка жооп берген стажы болсо, анда ошо базалык бөлүк чегерилет да. Базалык бөлүктүн өлчөмү азыркы күндө 1780 сом. Бул мамлекет тарабынан гарантияланган пенсия болуп атат да. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү жана 1-чи, 2-чи камсыздандыруу ошо ал адамдын 96-жылга чейинки иштеген стажы менен айлык акысы негизинде эсептелинет. Бул пенсиянын 1-чи камсыздандыруу бөлүгү. Ал эми 2-чи камсыздандыруу бөлүгү өзүңөргө белгилүү болгондой 1996-жылдан бери жеке эсеп системасы киргизилген. Ошо жеке бет эсебиндеги топтолгон камсыздандыруу төгүмдөрдүн негизинде эсептелинет да. Анан ошо түзөтүү мекемелериндеги жарандарыбыздын ошондой эгерде пенсия алып жүргөн болсо, ошо камсыздандыруу гана бөлүктөрү төлөнөт дагы, базалык бөлүгү төлөнбөйт. Эгерде ал түзөтүү жерлерден чыкса,
чыккандан кийин социалдык фондко кайрылышат. Кайрылгандан кийин ошо кайрылган күндөн баштап ошо кийинки айдан баштап кайра толук пенсиясы төлөнүп бериле берет. Бул бир. Ал эми пенсияга чыга элек жарандарыбыз боюнча биздин ушу мамлекеттик жаза аткаруу мекемеси менен келишим түзүлгөн. Бизге келишим түзүлгөн ошо пенсия курагына жеткен адамдар боюнча иш алып баруу боюнча былтыр ошо аткаруу мекемесинин жаза аткаруу мекемесинин ошо социалдык кызматкерлерине семинар окуу өткөрүлгөн. Кандай документтерди, кандай иш кагаздарды топтош керек. Ал жерден ошо мекеменин ошо жерде жүргөн адамдын мекеменин башчысы ходатайство берет да, сунуштама берет. Болгон документтерин баарын табыштап, эгер пенсия курагына келип калса, документтерин баарын топтоп сунуштама берет да, ошо сунуштаманын негизинде социалдык фонд каттоо алат дагы, пенсия чегерип, жанагындай камсыздандыруу бөлүгүн төлөй берет. Анан ал бирок сөзсүз түрдө стажы болуш керек. Стажы болуш керек. Канча жылдык? 25 жыл. Эркектер үчүн 25 жыл стажы болуш керек. Бирок эгерде пенсия курагына 63 жашка келгенде кээ бирөөнүн стажы да болбогон учурлар болот. Же болбосо толук болбогон да учурлар болот да. Толук болгондо бизде толук эмес стажы боюнча пенсияда каралган. Ал стажга боюнча баягы бирок жана базалык бөлүгү пенсиянын стажга жараша пропорционалдуу эсептелинет да. То есть баягы 1780 сом толук берилбейт, стажга жараша баягы пропорционалдуу эсептелип, ошонун өлчөмүндө берилет да. Анан ошо жаза аткаруу мекемелердики ошентип сунуштамасын берет, берилген ошо жободо белгиленген тизмеде белгиленген тийиштүү иш кагаздары болсо пенсияга чыгуу үчүн ошолордун баарын тапшырса, анда биз ошонун негизинде мыйзам чегинде пенсия чектеп беребиз. Анан эми ар бир жарандар ошо сөзсүз түрдө эми алар бир жерде иштешсе керек. Иштебеген да учурлар болот. Эми ал иштебей такыр эле стажы жок адамдарга эми социалдык коргоо министрлиги тарабынан социалдык пенсия деген белгиленген. Ошо 65 жаштан ошону социалдык пособие, жөлөк пул социалдык пенсия ошондой белгиленет. Түшүнүктүү. Жа күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы пенсиясы ушул социалдык фонд аркылуу төлөнөбү? Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан пенсия чектөө өздөрүндө каралган. Ар бир күч түзүмдөрдө өздөрүнүн пенсиялык бөлүмдөрү бар. Ал жерде өздөрүнүн жанагы иштеген выслугасына жараша пенсия чегерилет, бирок төлөө жагы биздин социалдык фонд аркылуу каржыланат. Бул республиканский бюджеттен кетет, республикалык бюджеттен каралган. Ошо республикалык бюджеттен бизге акча каражаты түшөт да, ошо биз аркылуу аларга төлөп берилет. Ошо пенсиям 40 сом, 50 сом болуп азайып калып жатат деп кайрылгандар болуп жатат. Анын себеби эмнеде болот экен? Абдан жакшы суроо. Ооба, чындыгында азыр көп эле кайрылуулар болуп атат. Пенсиям азайып калып атат деп нааразычылыктар болуп атат. Өзүңүздөр билгендей 17 декабрь былтыркы жылы 2020 президенттин жарлыгы чыккан. Кыргыз мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилис чаралар жөнүндө. Ошо жарлыктын негизинде биздин социалдык фонддагы ошо өзүнүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу сферасында ошо санариптештирүүнү жумушу баштаган. Ошону активдештирилип, ошо жумуштар башталып, ар бир функциясын ошо электрондук форматка өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Биздин өзүбүздүн функцияларыбыз болгондо жана жеке бет эсеби боюнча, пенсияны чектөө боюнча, төлөө боюнча, кирешелерди эсепке алуу боюнча ошо бардык тармактар боюнча санариптештирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошонун алкагында биздин пенсиялык иш кагаздар, ар бир жаранга пенсиялык иш кагазы ачылган да. Ошо пенсиялык иш кагаздарды биз автоматташтырып түрдө, кийинки кайра эсептөөлөрдүн баары автоматташтыруу түрүндө, пенсия чектелгенде да автоматташтыруу түрүндө болсун деп, ошо болгон маалыматтын баарын биз азыр электрондук форматка өткөрүп атабыз. Электрондук форматка өткөндө албетте баягы система жаңы болгондо мурунку кол менен эсептелип келген нерселердин баары азыркы убакта каталардын баары чыгып атат. Баягы ошону системага киргизип атабыз. Киргизгенде баягы убагында туура эмес эсептелип калган механикалык каталар, же болбосо иш берүүчү тарабынан туура эмес документтер тапшырылганда убакыттарда болуп калган, ошолордун баары чыгып атат. Бирок бул массалык мүнөздө болгон жок. Массалык мүнөздө болгон жок. Кээ бир пенсионерлердики чыгып калып атат. Бирок эми биз болсо мындайча айтканда мыйзамдаштырып атабыз. Мыйзам чегинде иретке келтирип атабыз да. Иретке келтирип баягы кээ бирөөнүкү азайып калып атат, кээ бирөөнүкү көбөйүп калып атат да пенсиясы. Анан эми азайып калган пенсионерлерди да түшүнсө болот. Эми аларды биз ар бир адам менен ушу чакырып алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Аларга түшүндүрүп берип атабыз, момундай деп. Алардан мурунку ашыкча алып кеткен төлөмдөрү кармалбайт, кармалган жок. Ал
баягы мыйзам чегинде иретке келтирилип атат. Кийинки айдан баштап баягы мыйзам чегинде туура суммасын алып калсын деген баягы иштер жүргүзүлүп атат да азыркы убакта. Эми бул мыйзамдын талабы, биз муну мыйзамга келтиргенге биз да милдеттүүбүз. Ошон үчүн ушундай иштер жүрүп атат. Ошондой баягы пенсиясы да азайып да көбөйүп да калып, ошол жарандардын кайрылуусу да ошондой болуп атат да. Ошол жарандарга алдын ала ушул пенсиялык төлөм алардын алдында алардын электронный банк аркылуу да кылышат да алар. Анан негизи эле алдын ала ошол азайып калгандыгын же көбөйүп калгандыгын билдирүү жиберип койсо болобу? Жиберип койсо болот. Социалдык фондко жибербей ошо билдирүү жиберип койсо болот. Бул боюнча биздин жергиликтүү аймактык башкармалыктар да иштеп жатат. Эми азыркы убакта ошо санариптештирүүгө бүтүрүп баягы бир нукка келип калалы деп ошо аябай чоң нагрузка менен иштеп жатышат да биздин адистер дагы. Анан ал боюнча дагы сөзсүз түрдө билдирүүлөр берилет, бирок ошо билдирүү берилгенден мурун биз ошо кийинки айда төлөнөрдөн мурун ошо ар бир пенсионердин өзүн чакырып, пенсияң моңдай өзүн чакырып, кейбирөөнү эми баягы алыс аймакта жайгашкандар алыста болуп калышат да, чакырып баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Пенсияңыз моңдай азайып калып атат, бул жер моңдай болуп эсептелип калыптыр, же болбосо моңдай көбөйүп калыптыр деп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал жагынан бизде иштер активдешип жүрүп жатат. Негизи эле Кыргызстанда канча пенсия алуучу бар? 702.827 пенсионер бар азыркы убакта. Бир айлык баягы керектүү каражаты бул 4 миллиард 200 миллионду түзөт. Азыркы убакта биздин пенсия толук каржыланып бүтүп, толук төлөнүп атат. Бизде ай төлөнөт, ай сайын төлөнүп атат. Эч кандай биздин пенсионерлер кабатыр болбосун. Кийинки айда баягы пенсия төлөнбөй калат экен, же болбосо акча жетпей калат экен деп эле көп эле баягы коомчулукта сөздөр, маалыматтар чыгып атат. Жанагы азыркы эми бүт баары интернет тармагында бизге да активдешип кетпеди, анан жана фейковый деп коет экен, ошо маалыматтар да чыгып кетип атат да. Мен биздин пенсионерлерге айтып кетет элем, эч качан кабатыр болбоңуздар, пенсия убагында төлөнөт дагы, төлөнө берет. Эч кандай кармалуу да болбойт. Баягы кандай төлөнүп, кандай алып жүрсөңүздөр, ошондой эле төлөнүп ала бересиздер. Учурда персоналдык ошол пенсиялар белгиленет? Учурда персоналдык пенсионерлер, бул персоналдык пенсионер дегенибиз бул Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгеги сиңирген пенсиялар белгиленчү, өзгөчө эмгеги сиңирген болгондо бул мамлекеттик сыйлыктары бар, мамлекеттик нагамдары бар адамдар болчу. 2015 жылга чейин мындай пенсия белгиленип келген. 2015 жылы 6 августтан баштап ал пенсия күчүн жоготкон, токтотулган. Азыркы убакта андай пенсиялар белгиленбейт. Бирок биздин азыр пенсия алуучуларыбыз 1700-үн тегерегин түзөт. Ошо ардактуу баягы эс алууга чыгып, өзгөчө эмгеги сиңирген үчүн пенсия алуучулардын саны. Алардын эми мурда белгиленген, мамлекет тарабынан белгиленген жана кошумча акылалуулардын баары сакталып калган, ошол боюнча төлөнүп жатат. Ал эми өзү атайын ошондой персоналдык пенсия деп эч кандай азыр белгиленген жок. Түшүнүктүү. Пенсия чектөө үчүн талап кылган камсыздандыруу стажы жетпеген учурда стажды калыбына келтирсе болобу? Калыбына келтирсе болот, абдан жакшы суроо. Калыбына келтирсе болот, кандай учурда калыбына келтирсе болот? Биз айтпадыкпы жана пенсия 3 бөлүктөн турат депчи, ошонун экинчи бөлүгү камсыздандыруу бөлүктөрү да. Биринчи камсыздандыруу бөлүгү жана 96-жылга чейинки иш стажы менен эмгек акы жөнүндө маалымат алса. Андан кийинкиси 96-жылдан кийинки камсыздандыруу төлөмдөрдүн. Анан баягы стажды калыбына келтириш үчүн ошо 96-жылдан кийинки мезгилде эгерде кандайдыр бир иштебей калып, төлөм жүргүзбөй калса, ошо бош болгон жылдарына өз ыктыяры менен төлөсө болот. Камсыздандыруу төгүмдөрү орточо эмгек акы ар бир регион боюнча өзүнчө белгиленген. Ошо орточо эмгек акынын 8%-нан кем эмес ай сайын төлөп, бир айга төлөгөнү бир ай стаж болуп эсептелинет да. Ошентип толуктаса болот. Мисалы үчүн шаарда азыр 1656 сомбо ошондой ыктыярдуу төлөм. Ошону ай сайын канча ай жетпесе, канча жыл жетпесе, ошончо жылга төгүш керек да. Ошентип камсыздандыруу стажын топтосо болот.
Анан ал камсыздандыруу төгүмдү төккөн ал стаж болуп эсептелинет дагы, баягы пенсияга чыкканга укугу болуп калат. Ал ошол эле мезгилде пенсиясынын өлчөмүнө дагы таасир берет да, пенсиясынын өлчөмүнө да таасир берет, стажга дагы, укук алганга дагы таасирин берет да. Ошон үчүн өз ыктыяры менен төлөгөнгө ар бир жаран аны эч ким баягы мажбурлабай өздөрү бардык жерлерде аймактык биздин социалдык фонд башкармалыктарына барып ошо стажымды мен толуктайт элем деп төлөп турса болот. Кеп эле баягы пенсионер адам эмес, жөн деле жаран келечектеги пенсиясын ойлосо, ошентип төлөп турса болот. Түшүнүктүү. Пенсияга чыгыш үчүн сөзсүз түрдө социалдык фондко барыш керекпи же аралыктан интернет аркылуу дагы кайрылса болобу? 2019 жылы 1-июлдан баштап мыйзам чегинде биздики социалдык фонд аркылуу өздүк кабинет ачылган. Өздүк кабинет аркылуу социалдык фонддун расмий сайтында иштейт бул өздүк кабинет. Ар бир жалаан катталуу үчүн өзүнүн жакынкы ошо жашаган жериндеги аймактык социалдык фонд башкармалыгына барып өздүгүн тастыктоочу документ менен кайрылыш керек. Документ менен кайрылгандан кийин, каттоодон өткөндөн кийин ошол жаранга өзүнчө сыр сөз берилет, пароль берилет. Анан ошол негизинде интернетке байланыш бар, мүмкүнчүлүгү бар жерлерден, мобилдик байланыштан деле ошол биздин сайтка кирип, өздүк кабинетке кирип, ошо белгиленген баягы пенсия чектөө үчүн, пенсия кайра эсептөө үчүн, пенсиясынын төлөөсүн узартуу мөөнөтү үчүн, же болбосо өзүнүн өздүк бет эсебиндеги маалыматты алуу үчүн кайрылса болот. Былтыр мына биздики азыркы шартта пандемия убагында, былтыркы өзгөчө пандемия убагында бизе бир 300-400 жаран ошо өздүк кабинет аркылуу кайрылышып, ошо аркылуу пенсия чектелди. Баягы үйүндө отурбастан, же болбосо иштеген жеринде отурбастан болгон документтердин баарын сканерлеп, ошо өздүк кабинетке жөнөтүп, ошо өздүк кабинет аркылуу биз пенсия чектедик. Азыр деле ошондой иштейт. Жарандарга кайрылып кетерим, силер мүмкүнчүлүгүңөр болбосо, ошо интернет булактарына мүмкүнчүлүгүңөр болбосо, ошо өздүк кабинетти өзүңөр ачып алып, каттоого туруп, ошо социалдык фондко өзүңөрдүн тийиштүү маселелериңер боюнча кайрылсаңыздар болот. Пенсия чектөө үчүн дагы ошо документтериңерди дагы ошол жерге жөнөтсөңүздөр болот деп айтып кетет. Кандай учурда пенсияны кайра эсептөө жүргүзүүгө мыйзам жол берет? Мыйзам жол берет пенсияны эсептөөдө. Пенсияны эсептегенде кайра бир кошумча документтер болуп калат стаж боюнча. Стаж боюнча пенсиясын эсептеге болот. Анан айлык акы боюнча эгерде минималдык эмгек акы менен пенсия чектелсе, азыркы эгерде башка ошо айлык акы жөнүндө маалыматты таап калса, алып келсе пенсиясын кайра эсептетсе болот. Анан баягы майыптык тобу өзгөргөндө биринчи топтон экинчи топко, экинчи топтон үчүнчү топко жана кайра наоборот 3-төн 2, 2-ден 1 болгондо кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт пенсиясынын өлчөмүнө. Анан айлык акы боюнча көп адамдар кайрылышат. Ошо мен пенсияны чектеген убакта башка мезгилдеги туура эмес айлык акыларымды алып келип алып турмун, башканы алып келсем болобу деп. 2017 жылы май айында бизге мыйзамга өзгөртүү киргизилген, бирок ошо 17 жылы майдан баштап чектелген гана адамдар ошо 3 жылдын ичинде, пенсия чектелген 3 жылдын ичинде башка мезгилдеги айлык акылар жөнүндө маалыматтарды тапшырса, пенсиясы кайра эсептелинет. Ал эми 6 май болуш керек, ошо 6 майдан 17 жылга чейинки чектелген пенсиялар болсо тилекке каршы кайра каралбайт да. Каралат только баягы эгер минималдык эмгек акы менен эсептелип калса, аларга чектөө жок. Минималдык эмгек акы менен эсептелип жүрүп, анан азыр маалыматты таап калса айлык акы боюнча, анда кайрылса болот. Ал эми жана 17 жыл майдан берки чектелген пенсиялар болсо, алар ошо эмгек акынын негизинде чектелген пенсия. Бирок ошо эмгек акым аз болуп калды, мен башка мезгилде таптым эле, кайра эсептеп бериле деп кайрылса болот да. Бирок ошо пенсия чектелген 3 жыл аралыгында кайрылыш керек. Ошондо кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт. Андан сырткары 96 жылдан кийинки жана камсыздандыруу топтомдору боюнча ар бир жыл сайын 1-январга карата биз мурдагы былтыркы жылдыкы камсыздандыруу төлөмдөр боюнча кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт. Бул кайра эсептөөлөр жүргүзүлгөндө көп адамдар кайрылышат. Баягы биздин азыр деле кайрылат болуш керек, төлөнө элек, ала албайт дагы убагында, мыйзам боюнча 1-январда да депчи. Бирок 1-январда кайсы күндө болбосун 1-январдан төлөнүп берилет. Ошо 2020 жылдын камсыздандыруу топтомдору
отчеттордун баары январдын ортосунда түшөт. Биздин социалдык фондко январдын 15-нен кийин отчеттор кабыл алат да, алар түшөт мекемелердин. Ал мекемелердин отчетторунун баары иштетилип такталат, кээ бирөөнүкү такталбай калат, кээ бирөөнүкү түшөт, кээ бирөөнүкү түшпөйт, такталат. Ошо такталгандан кийин гана анан пенсиянын кайра эсептөөсү жүргүзүлөт да. Анан бирок төлөм 1-январдан баштап баардыгы баягы алынбай калган суммалардын баары толук төлөнүп берилет. Багуусунан ажыраган пенсия кандай болуп чектелет? Багуусунан ажыраган пенсия баягы мен жогоруда айтып кетпедимби, жанагы баккан адам каза болуп калса, ишке жарамсыз ошонун карамагында болгон адамдар болсо, эми баягы балдары ал кишинин 18 жашка чейин ал кишинин карамагында эмеспи, сөзсүз түрдө аларга пенсия чектелет. Ата энеси болсо пенсионер, жубайы баягы пенсия курагына келсе же инвалид болсо, ошо баккан адам пенсиясынан пенсия чегерилет да. Ал биринчи кезекте баягы экинчи топтогу майыптык боюнча пенсия эсептелинет. Ошо пенсияны эсептелгенден кийин балдардын санына жараша пайызда эсептелип берилет. Бир бала болсо ошо эсептелген пенсиянын 50% төлөнөт, 2 бала болсо 90% төлөнөт, 3 бала болсо 120% төлөнөт, ал эми 4 жана андан ашык бала болсо 150% төлөнөт. 18 жашка чейин төлөнөт, 18 жаштан 16 жашка чейин 16 жаштан баштап эгерде балдары мектепте окуган болсо, же болбосо жогорку окуу жайларда күндүзгү бөлүмдө окуса, жылдын ар бир сентябрь айында маалыматтар алабыз окуганды тууралуу боюнча, анда 23 жашка чейин төлөнүп берилет. Ал эми эгерде майыптык болсо, майыптыгы кайсы күнгө белгиленсе, ошо күнгө чейин төлөнөт. Ал эми жана карган ата энелердин болсо, эми алардыкы болсо өмүрүнүн аягына чейин төлөнүп берилет. Эгерде эмгек акы жөнүндө маалымат жок болсо, пенсия кандай чектелиши мүмкүн? Эмгек акы жөнүндө маалымат жок болсо, минималдык эмгек акынын негизинде чектелет. Минималдык эмгек акы азыркы күндө 1854 сомду түзүлөт, бирок ошо 2017 жылы май айында өзгөртүүлөр киргизилген. Бул да болсо баягы пенсионерлердин пайдасына алып келүүчү ченем болуп эсептелет. Анткени ошо бизде каралган стажына жараша 15 жылга чейин стажы болсо, ошо минималдык эмгек акынын 200% эсепке алынат. Ал эми 15 жылдан 20 жылга чейин стажы бар болсо 250% эсептелинет. Ал эми 20 жылдан ашык үйдө болсо 300% эсептелинет. Мындайча айтканда, абдан эле пайдалуу, анткени 1854-тү баягы 2 эсе, 2,5 эсе, 3 эсе көбөйтүлүп, анан пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү эсептелинип атат. Азыркы мезгилде бизде почти 80% жарандардын ошо минималдык эмгек акы менен кайрылышат. Анткени эң негизи ошо пайдалуу. Чем өзүнүн алып келген маалыматы боюнча баягы 96 жылга чейинки маалымат болуп атпайбы? Союздун убагындагы мезгилдеги айлык акылар болуп калат. Аларды баягы сомго айландыра келгенде эле абдан аз болуп калат дагы, пенсиясынын өлчөмүн эсептегенде да аз болуп калат. Анан ошон үчүн биз ошо пенсионерлерге пайдалуураак деп ошо минималдык эмгек акыны пайызда эсептөө кабыл алынганда, азыркы күндө ошол менен эсептелип жатат. Түшүнүктүү, ошол сөзүңүзгө аралжы. Союз тарааганга чейин эмгектенген адамдар ошол төмөнкү пенсияга чыгып калгандай деп коесузбу. Анан кайра каратса, райондук социалдык фонддун башкармалыгы кайрадан эсептеп бериши мүмкүнбү? Бере алабы? Союздун убагында чындыгында аз эсептелип калган, бирок өзүңөр билгендей, жыл сайын биз октябрь айында кайра эсептөөлөрдү жүргүзүп келебиз. Баягы ошо көбүнчө басым ошо мурда алган, аз алган пенсияларды баягы пенсионердин минимум ПМП деп коебуз, минимальный потребность ошо жеткиргенге аракет кылабыз. Анан союздун убагындагы эсептелип калган пенсионерлер кээ бирде кайрылышат, ошо пенсиям аз болуп калды, кайра эсептеп бериле деп. Анан эгерде ошо адамдар убагында пенсия чектелген убагында кайсы бир жерлерде иштеп, же болбосо стаждары кошулбай калса, ошол эле за учурда баягы эмгек акысы жок болуп, минималдык эмгек акынын негизинде эсептелинсе, ошо кошумча документтерин тапшырса кайра эсептелип берилет. Кошумча документтерди тапшырыш керек. Ошо стаж боюнча кээ бирде баягы окуган мезгилдери эсептелбей калган учурлар болот. Ошол маалда ай мен окудум эле, бул документим бар деп алып келген да учурлар кездешет. Стаждары дагы болуп калат. Анан эмгек акы боюнча да маалыматты дагы алып келген убактар болот. Андай убакта сөзсүз каралат кайра. Социалдык фондго акча төлөбөй убактылуу базарларда, курулуштарда иштегендер келечекте кандай пенсия алышат? Негизи алар пенсияга чыкса болобу?
Именно биздики эми камсыздандыруу принцибинде да камсыздандыруу деген сөз эле өзүңдүн келечекте пенсияңды камсыз кылышың керек. Пенсиялык камсыздандыруу ошо камсыз кылышың керек. Ар бир жаран ошо өзүнүн келечектеги пенсиясын ойлоп, өзүн өзү камсыз кылыш үчүн ошо белгиленген мыйзамда белгиленген төлөмдөрдү төлөп туруш керек. Мыйзамда белгиленген төлөмдөрдү төлөш керек, сөзсүз түрдө жана ыктыярдуу түрдө да төлөш керек. Бул эми баягы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө мыйзамдуу түрдө милдеттүү. Биздин жарандар баягы көп түшүнбөй эле баягы соцфондко төлөөгө эмнеге кереги бар деп төлөшпөйт да. Ошо жарандарга, өзгөчө жаштарга кайрылып кетет элем. Алар сиздердин келечектеги пенсияңыз, келечектеги стажыңыз болот, келечектеги пенсияңыздын өлчөмү болот деп. Анткени ар бир ай сайын төлөнгөн камсыздандыруу төлөм бул стаж болуп эсептелинет. Келечекте ошо пенсияга талап кылынчу стажды өзү толуктап баягы таап алат деген маанини билдирет да. Ошон үчүн баягы базарда отурат, кайда отурат, баягы жеке жак болуп иштейби, юридикалык жакта иштейби, сөзсүз түрдө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөгөндөрчү? Иштебеген адамдар төлөбөй калгандан кийин мындайча айтканда өзүн пенсия менен камсыз кылган жок. Камсыз кылган жок, стажы жок. Социалдык фонддон эч кандай пенсия чегерилбейт. Бул баягы мамлекеттик бюджетке каралган жана социалдык пенсия деген пенсиялар гана чегерилиши мүмкүн. Ал эми социалдык фонддорунан стажы боюнча эч кандай пенсиялар чегерилбей калат. Ошол камсыздандырып жатып өзүн анан адам каза болуп калса кандай болот кийинки? Камсыздандырып жатып адам каза болуп калса, эгер ошо иштеген болсо, стаж болсо, сөзсүз түрдө жана эмгекке жараксыз үй бүлөсү бар болсо, балдары бар болсо, карган ата энеси бар болсо, жанагы пенсиясы чегерилет. Мындан сырткары бизде жана 2010-жылдан бери топтомо компоненти киргизилген. Ошол пенсиянын топтомо бөлүгү, эгерде ошо жаран иштеп атып өзүнүн эмгек акысынан ошо топтомо бөлүгүнө кетип турса, 2%, ошо топтолгон акчасы мураскорлорго берилет. Мураскорлорго ошо ал үчүн баягы нотариус аркылуу мураскорлорун тактап келиш керек. Тактап келгенден кийин анан ошо каза болуп калган адамдын жеке бет эсебинде болгон ошо акчасынын баары мураскорлоруна төлөнүп берилет да. Ал эми өзүн баягы иштеп тапкан берки камсыздандырылган бөлүктөр болсо пенсия катары баягы кичинекей балдарына пенсия чегерилип, пенсия төлөнүп берилет. Бир эле адам өзүнүн бала чакасына дагы камсыздандыруу үчүн алдын ала төлөм төлөсө болот да? Бизде мыйзамда белгиленген өзү үчүн жана башка бирөө үчүн төлөсө болот деген. Демек бул жерде бизде чектөө жок. Мисалы үчүн бир адам өзү үчүн да төлөп, өзүнүн баягы үй бүлөсү үчүн дагы баягы өз ыктыяры менен ыктыярдуу камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп турса болот. Ар бир адамдын өзүнө жеке бети ачылган, ошо төгүлгөн акча ошо ар бир адамдын жеке бетине барып түшөт. Ар бир жеке бетине түшкөн акча дагы ошо кайсы айда түшкөн баары белгиленет дагы, ар бир ай стаж болуп эсептелинет, келечекте төккөн акчасы пенсия болуп чыгат. Ошол социалдык фонддо санариптештирүүнүн алкагында жана ошол пандемия шартында кандай иштер аткарылды, ошолор тууралуу жалпы маалымат берип кетсеңиз. Пандемия шартында жогоруда айтылгандай биздики өздүк кабинет активдүү бизде иштеп жатат. Пандемия убагында социалдык фонд өзүнүн ишин токтотуп турган жок. Анткени өзгөчө биздин департамент биз аралыкта да иштей албайбыз. Анткени биздики ошо пенсия чектөөнүн баары автоматташтырылган программанын негизинде. Ошон үчүн биз баягы аралыкта иштебей, өзүбүз ошо санитардык эпидемиологиялык режимдерди сактоо менен иш алып барып аттык. Пенсия чектөө төлөө эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Убагында пенсия чектелип атты, өз убагында пенсия төлөнүп атты. Мындан сырткары былтыркы мезгилде каралган жана майыптык боюнча алып жүргөн пенсионерлердики алар өз убагында эле белгиленген да, бир жылга эле белгиленген мөөнөт, андан кийин барып баягы медикалык социалдык эксперт комиссиядан барып өтүш керек болчу. Былтыр өкмөттүн буйругу чыккан, ошо баягы барып убара кылбастан ошо андан аркы төлөмүн узартып кете бергенге баягы өзгөчө кырдаал киргизилбеди. Ошо өзгөчө кырдаал бүткөнгө чейин ошо медико социалдык эксперти комиссияга барбай туруп ошо төлөмдөрдү узарткан. Мындайча айтканда бизде майыптык алган пенсионерлерибиздин баары пенсиясыз калган жок. Баягы барганга шартыбыз болбой калды дегенге эме болгон жок. Сөзсүз түрдө баягы пенсиясы узартылып кетип атты. Анан жанагы каза болуп калган адамдарда бизге өзүнчө жөлөк пул берилет. Баягы
Пенсиянын базалык бөлүгүн 10 эсе өлчөмүндө 17.800 азыркы убакта ошо жөлөк пул берилет. Анан пандемия шартында эми тилекке каршы көп адамдарыбыз каза болуп кетти. Алардын арасында пенсионерлерибиз да бар. Анан убагында жанагы өлгөндүгү тууралуу кагаздарды да албай калгандар. Ал эми мындай убакта ошо өлгөндүгү тууралуу кагазды адам каза болгондон 6 айдын ичинде тапшырыш керек да. Мындай убакта баягы адамдар тилекке каршы өз убагында ала албай калышты. 6 айдык мөөнөттү баягы өткөрбөйдү да. Бирок андай шартта ошо пандемиянын убагында ушундай болду деп биз шартка түшүнүп, бизде белгиленген ошондой кырдаалдарда баягы чегине карабай, баягы мөөнөтүнө карабай төлөнүп берилет да. Анан андай кайрылуулар болуп атат. Былтыр баягы март айында, апрель айында каза болуп калды, бирок пандемиянын убагында ала албай калышып, 6 ай өткөрүп берип алган убактар бар. Андайларды биз баягы пандемия шартында ушундай кырдаалдарга жараша төлөп берип атабыз, төлөнөт. Ошол социалдык фонддун ошол пенсияны эле негизи бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөрүү, негизи эле жалпы маалыматтарды өзгөрүүлөр боюнча ошол тоолуу аймактарга, Кыргызстандын чет жактагы аймактарына жеткизүү үчүн кандай маалымат кампаниялар жеткизүү үчүн биздин ар бир квартал сайын өзүнчө пенсия деген журналыбыз бар. Пенсия деген журнал бир кварталда бир жолу чыгарылат. Ал жерде социалдык фонддун ишмердүүлүгү боюнча толук маалыматтар бар. Пенсияга чыгуу, чектөө, кандай иш алып барып атат, камсыздандыруу төгүм боюнча бардык болгон маалыматтардын баары чыгып турат бул пенсия журналдарына. Пенсия журналдары ар бир аймактарга жөнөтүлөт, аймактык социалдык фонд башкармалыктарына ар бир жеткирилет. Мындан сырткары маалыматтык каражаттар аркылуу жума сайын биздин адистер чыгып турат. Мындан сырткары биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар. Социалдык фонд ар бир баракчаларда өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ал жерден да маалымат толук берилип турат. Мындан сырткары кал борбору иштейт 1202. Анан ишеним телефондору бар ошо. Айта кетсек 576661 ишеним телефону. Ошолорго кайрылат, же болбосо WhatsApp аркылуу деле кайрылышат. Биз бардык тармактар аркылуу бардык жактан баягы ар бир кайрылган пенсионердин көйгөйлүү маселесин чечкенге, ошо маселесин суроонун кабыл алганга социон даяр, бардык жагынан иш алып келип жатабыз. Биздин эфирибизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип баратат. Мен акыркы суроомду берсем, социалдык желилерде ошол күз айларында пенсиянын көлөмү көбөйөт деген маалыматтар айтылып жатат. Ошол эле арада өлкөдөгү акыркы кырдаалдарга байланыштуу эпид кырдаалды кошо эсепке алганда убагы менен бөлүнбөй калышы мүмкүн, социалдык фонддо акча жок деген нерселер да айтылып келет да. Ошолор боюнча бир сиздин жообуңузду айтып, анан жыйынтыктоо сөзүңүздү. Жыл сайын багы бюджетти топтоп бюджетти түзөрдө, социалдык фонд бюджетин түзөрдө сөзсүз түрдө ошо пенсияны жогорулатуу маселеси да каралат. Жыл сайын өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз октябрь айында пенсиянын өлчөмүн көбөйтүп жүрөбүз. Быйыл дагы ошо пенсиянын каражаттарга жараша ошо күз айларында көбөйтөбүз деген пландар бар. Буюрса эми андагы дагы кошумча маалыматтар аркылуу беребиз. Рахмат. Эфирибизге келип, убактыңызды бөлүп маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто социалдык фонддун пенсияны чектөө жана кайра эсептөө департаментинин башчысы Ашымалиева Бактыгүл Доктурбаевна болду. Ушуну менен Пирамида каналы акцент программасын жыйынтыктайт. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды Пирамида чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар. Өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу бет кап тагынып жүрүңүздөрдү суранабыз. Пирамида сиздер менен ар убакта.